Assalamu алейкум. Курманын пайдалуу касиеттери тууралуу зарыл болгон маалыматтар жеткирген аракет кылайын. Сиздер болсо угуп бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө колдонгон аракет кылыңыздар. Демек, курма витаминдерге, макро элементтерге бай болгон азык. Ал көптөгөн оорулардын алдын алат жана ошондой эле ооруп калган адамга дагы айыгып кетүүгө жардам берет. Кимдерге сунушталат? Демек, 50 жаштан кийинки бардык адамдарга сунуштайм. Анткени бул остеопороз деген оорунун алдын алат. Остеопорозду билесиздер, сөөктөрдүн майдаланып сынып кетишине чейин алып бара турган оору. Ал рак оорусунун алдын алат. Кантип десеңиздер, антиоксиданттык касиетке ээ, эркин радикалдарды жок кылат жана рак менен ооруп калуу мүмкүнчүлүгүн мүмкүн болушунча азайтат. Кош бойлууларга сунуштайм. Анткени бул энергиянын эң жакшы булагы. Ошондой эле бала эмизген аялдарга дагы сунушталат. Алар үчүн дагы өтө жакшы азык катары эсептелинет. Жана дагы жүрөк ооругандарга дагы сунуштап өтөм. Калийдин булагы катары белгилүү. Жана дагы ич каткан адамдарга дагы өтө жакшы таасир этет, ичти жумшатып берет. Клетчаткага бай азык. Жана дагы дээрлик бардык эле адамдарга сунушталат. Кээ бир топтогу адамдарга сунуштабайм. Алар диабет оорусу менен ооруган адамдарга, бейтаптарга болбойт. Анткени бул калориясы жогору болгон азыктардан болуп эсептелинет. Жана дагы аллергиядан жабыркаган адамдарга дагы сунуштабайм. Анткени козгоп коюшу мүмкүн. Анан ичегисинде оорусу барлар дагы этияттанып колдонуш керек. Анан дагы 6 жашка чейинки балдарга сунуштабайм. Анткени глюкоза жаштарга, кичинекей балдарга болбойт. Анан албетте педиатрдын сунушу менен колдонсо балким болоттур. Жана дагы норма күндө канча жеш керек? Мисалы, эркектерге 30 грамм, аялдарга 20 грамм деп ошо норма бекитилген. Бул болсо, мисалы, бир курма 10-12 грамм чыкса, демек аял адамга бир күндө 2 курма, эркек адамга 3 курма жетиштүү болот. Анан дагы ар дайым жеш керекпи же кээде жеш керекпи? Ушуга жооп берейин. Мисалы, бүгүн сиз 1 килограмм курма алдыңыз дейли. Аны жеп бүткөнгө чейин, мисалы, жеп бүтөсүз, андан ошол жеп бүткөн күндөн тарта толук 20 күн дейбизби же 1 ай дейбизби токтотуп коюп туруп, ошол ала турган күнүңүздү алдын ала белгилеп коесуз дагы, мисалы 20 күндөн кийин деп туруп, ошол эсептелген күнгө жеткенде дагы 1 килограмм алып келип, ошентип, мисалы, 1 жылдын ичинде 4-5 килограмм дейли орточо. Ошондой жесеңиз, балким максатка ылайык болот. Айтайын дегеним, бардык эле азык, табигый азыктар биз үчүн пайдалуу, бирок ашыкчасы зыяндуу болушу мүмкүн. Андыктан этияттын колдонуш керек. Бирок сөзсүз түрдө рационго киргизип койсоңуз өтө жакшы болот. Негизинен айткым келгендер ушулар. Эгер түшүнбөгөн суроолор болсо, албетте комментарийге жазып койсоңуздар, түшүндүрмө кылып жообун берем.